Чехия жана Кытай мамлекеттеринен алынып келинген гүлдөрдүн көчөттөрү февраль айында себилген. Алгач үрөөндөн себилип чыккан гүлдөр дал ушинтип отургузулат. Эми азыр бул мезгилде мен бул өрөөндөн себилип чыккандан кийин отургузуп атам да. Улам отургузуп кайра көтөрүлгөндөн кийин жанагы стаканчиктерге бөлүнүп отурган. Түр-түрү менен бул жерде 3-4 түргө чейин бар. Гүлдүн ар кандай сорттору бар. Бир ай убакыттын ичинде көчөттөр 3 же 4 жалбырак байлап калган кезде ары карай оорубай толук өсүп гүлдөөсү үчүн идишке которулат. Ырыскүл эже жана Наталья айым азыр ошол иш менен алек. Бишкек шаарыбыздын көчөлөрүндө жаз мезгили гүлдөр жайнаганын баарыбыз көрүп, келген коноктор, тургундар көрүп, сүйүнүп, абдан бир көз жоосун алган кооздук болот. Дал ошол гүлдөр алгач ушул жерден, ушул эжелердин колунан өсүп, өнүп чыгып, анан көчөлөрдүн, шаардын көчөлөрүнө отургузулат. Рыскүл эже, айтсаңыз, азыр биз эмне менен алекпиз? Биз азыр гүл, бегония деген гүл менен алек болуп атабыз. Бул чейинкование деп коет. Бул саптарынан алып, анан моорекинде майда кылып отургузабыз. Кудай буйрса бул гүлдөгөндө шаарга чыгарабыз. Шаардын көркүнө көрк кошуп, моорекинде татынакай гүл болуп чыгат. Ушуларды мындайдан кесип, тамырларынан алып, кичирейтип майдаларды кесип, анан момтеп стаканчикке салып отургузуп, анан гүлдөтөбүз. Азыр биз отургузуп ушундай стакандарга отургузуп жаткан гүлдөр буйруса гүлдөйт убакыт өткөндөн кийин. Андан соң шаарга чыгат. Ооба, шаарга. Көркүнө көрк кошчу гүлдөр ушулар. Ал эми менин жанымда отурган Наталья Леонидовна бул жерде 16 жашынан бери иштейт экен. Элестетиңиз, мына өмүрүнүн жарым баягы убактысын ушул жумуш менен алек болуу менен өткөргөн экен. Наталья Леонидовна, айтсаңыз, ошончо жылдан бери бир жерде бир жумушту аткаруу кандай негизи эле? Училище на эту профессию, мастер цветовой декоратор. Мен алгач Илимдер академиясында 16 жашымда энтомолог болуп иштеп баштагам. Ал эми жашылдандыруу ишканасына багбан катары 18 жашымда келдим. Андан бери 30 жылдан ашык убакыт өттү. Биринчиден гүлдөрдү жакшы көрөм. Кылган ишим өзүмө жагат. Ошондуктан сайыз убагынан бери мындай эмгектенип келем. Топурактан гүлдөрдөн энергия алууга болот. Профессию совхоз декоративный садовод. Өзүңүзгө жагабы жасаган ишиңиз? Эмнеси менен жагат? Бул эми абдан кызыктуу, аябай татаал болсо дагы абдан кызыктуу. Өзүм гүлдү иштегенден кийин 10 жыл болуп калды иштегениме. Гүлдү абдан сүйөм, жакшы көрөм. Ар бир гүл үчүн аябай аракет кылам. Ушул жакшы өсүп кеткенине аракетим чоң. Татаал деп атпайсызбы жумушуңуз? Эмнеси менен татаал? Эми буну отургузуп өсүш үчүн ысык болсо проветривать этебиз. Эгерде суук болсо, мынакей отопление бар, отопление кылып жагабыз. Ошо бул гүл үчүн биздин эмгегибиз абдан зор, аракетибиз көп. Кечке ушул теплицада жүрүп, кээде ушул абдан кубанасың, гүлдүн арасында жүрүп, кээде кубанып, жашыңдын кандай өткөнүн да билбей каласың. Гүлдө жүрүп ушундай рахат алып, ушинтип гүлдө жайнап. Рыскүл эже, биз эмне үчүн стаканга отургузуп атабыз? Мындай жөн эле алып барып жерге отургузбайсызбы? Эми мындайда бул стаканга отурганда тамыр алат, жакшынакай тамырын кармайт. Шаарга чыкканда эгерде бирден алып барса, жеткиче тамыры солуп калат. Ошондуктан бул тамыр алып аябай эме болгондон кийин момундай кылып туруп стакандан чыгарып алып туруп, анан кийин кайра отургузат. Шаардын клумбалары бар. Ыңгайлуу болуш үчүн, Ыңгайлуу болуш үчүн бул абдан жакшынакай чыгарылган стакан. Бул абдан гүлгө ыңгайлуу. Шаарга да алып чыгып, шаарга дагы алып чыгып, тиккенге абдан ыңгайлуу же эмеде. Жүктөп барганда да жакшы барат, сынбай жакшынакай. Аны тиккенде рабочийлер мындай алып туруп эле тигип коет. Шаарыбызды көркүнө чыгарган бул гүлдөр апрель айынан тарта калаанын атайын бөлүштүрүлгөн аймактарына отургузулуп баштайт. Жалпысынан гүлдүн 50ге жакын түрү бар жана 1.200.000 гүл урууга алынып келинип, анын 610.000 ушул күнөсканага эгилген. Мында 250 квадрат метрге себилген уруктан чыккан гүлдөр. Бул жайнаган гүлдөрдүн кооздугу жана саламаттыгына Рая эже кам көрөт. Анын күнөсканада иштегенине 18 жыл болгон. Эмгек өргүүсүнө чыкса да жумушун сүйгөндүктөн кеткиси келбейт.
Эртең менен келгенде биринчи эле гүлдөр менен саламдашып кирем. Анан жылуулугун карайм комнатанын. Ошол гүлгө жылуулугу төп келеби. Эгер ысып баратса, ачып, желдетип, анан кийин бир сыйра кыдырып чыгып, кайсы жери кургак болсо суу куюп, кайсы жери курап калса, гүлдөп бүткөн гүлдөрдү акырын тазалап, анан акырындык менен ишибизди баштайбыз. Бул жерде биз отуруп көрүп аткан жер герань деп коебуз. Бул аябай жакшы тетиги эмеден келген, Германиядан алынып келинген көп жылдык гүлдөрдүн эсебине кирет. Анткени бул энелик деп бияка отургузуп коебуз. Маточниктердин бир эле түптөн миңдеген, жүздөгөн гүлдөрдү ала алабыз. Ошондон көбөйтөбүз. Ошон үчүн бул жайы, кышы жылуу, өзүнүн эмеси менен, нормасы менен температурасы жылуу болуш керек. Ооруп калса дарысын беребиз, кургап баратса суусун беребиз. Ысып баратса ачып, бардык балага кандай мамиле кылсак, гүлгө деле ошондой мамиле кылып, анан кийин өстүрүп, шаарыбызга жайында апрель айынан баштап клумбага чыгара баштайбыз. Жашылдандыруу ишканасында иштеген дагы бир кызматкер тууралуу айта турган болсок, максат өзүнүн майып экенине карабай ишканадагы эркектерге ылайык ар кандай жумушту аткарып үй бүлөсүн багып келет. Өзү спорт тармагында көптөгөн ийгиликтерди багындырган. Кулагы укпай сүйлөй албаса дагы жамааты менен тил табышып, назик келген гүлдөр менен 5 жылдан бери иштеп келет. Мындагы кызматкерлердин аяр мамилесинен улам жайнаган бул кооз гүлдөрдү бир айга жетпей Борбор калабыбыздын көчөлөрүнөн көрө алабыз. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.